Өлкөдө бензиндин баасы 3-4% көтөрүлүүдө. Кыргызстанга бензин Казакстан жана Россия мамлекеттеринен импорттолот. Ал эми бүгүнкү күндө Россия мамлекетинде дагы бензиндин баасы жогорулоду. Ал эми Кыргызстанга бүгүнкү күндө кандай таасирин тийгизүүдө эксперттерден маалымат алабыз. 2020 жылдын соңунан тарта дүйнөдө экономика кайрадан калыбына келе башташы менен мунайдын баасынын көтөрүлүүсү кескин жогорулаганы байкалууда. Ал эми Кыргызстанда да бул көйгөй кабыргасынан турат. Алсак күйүүчү май жыл башынан тарта 3% кымбаттаган. Бул жердеги баалар азыркы учурда мына 92 бензиндин баасы где-то 40 сомдун тегереги болуп атат да. Анан эгер дистопливону алып көрсөк, дистопливонун баасы ал дагы азыр ошо 40 сом, 41 сомго чыкты. Бизде ошо жай мезгилинде абдан арзандап кеткен бензиндин баасы. Бул баягы пандемиянын учурунда көп экономический баягы эмелер, промышленность ушулордун баары токтоп калган кезде соода абдан эле мындай төмөндөп кеткен да. Ошол убакта бензин чын эле арзандаган. Кыргызстан нефтини Россия мамлекетинен алат. Орусиядагы мунай зат иштетүүчү заводдордогу баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу күйүүчү майдын импорттук баасы жогорулаганын адистер белгилешет. Ага карата россиялык өндүрүштөн чыккан бензиндин тоннасы $300 $500 чейин өскөн. Кымбаттоо 67% түзүп, орточо эсеп менен алганда күйүүчү майдын литрине 14 сомдон туура келген. Дизель майдын тоннасы $360 $470 чыккан. Пайыздык көрсөткүч менен эсептей келгенде 14 болгон. Бул литрине 8 сом дегенди билдирет. Дүйнө жүзү боюнча азыр пандемиядан кийин көп мамлекеттердин экономикасы калыптана баштады. Ошого жараша жогорулап баратат да баалар нефть боюнча. Анан ОПЕК келишими катышуучулары ошол мамлекеттер бүгүнкү күндө нефтин баасын көтөрүүгө кызыктар. Анткени билесиздер, алардын бюджети ошол нефттен түздөн түз байланыш. Бюджетинде болсо аларда мына 21 жылга bir баррелдин баасы $70 деп каралган. Ошондуктан алар $70 жогору болушуна чейин көтөрүп бергенге кызыктар болуп атышат да. Ошо кыскача айтканда. Россиялык Газпром компаниясынан жылына 1,5 миллион күйүүчү жана майлоочу май өлкөгө импорттолот. Ал эми Кыргызстандагы нефтини кайра иштетүүчү заводдордон 250 000 тонна нефти продуктусу өндүрүлүп чыгууда. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 10 эсеге аз. Ал эми өлкөдө жылына 1 миллион 200 тонна күйүүчү май сарпталса, бир айда 100 000 тонна колдонулуп жаткандыгын адистер белгилешет. Сүйлөшүүлөр азыр жүрүп атат. Бир 200-300 000 тоннанын тегерегинде бензин алганга азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аны азыр кол коюла элек да. Эгерде кол коюлуп калса, анда бизге Казакстанда дагы келгенге мүмкүнчүлүк бар. Мунай баасынын кескин көтөрүлүп кетиши айдоочуларды чоочутпай койгон жок. Айрыкча пандемия малында 36 сомдон 32 сомго чейин арзандашы коомго бир топ пайда алып келген. 41,90 уже стало. Сумма ощутимая для вас? Конечно, ощутимая. Работы нету, а цена бензина дорожает. Так же нельзя же. Ну, хорошо увеличилась. На процентов 10, наверное, точно увеличилась. Если я вчера заливала по 37, по 38, сегодня практически 40 сомов. Вообще повысили цену. Раньше было сколько? По 32 наливали, а сейчас сколько? 42 сома, на 10 сомов повысили. Не знаем, что сейчас в стране что творится, не знаем. Везде митинги, везде цены повышаются, даже на продукты повышаются, правильно? Белгилей кетүүчү жагдай, өткөн жылы бензин баасы февраль жана март айларында 40, ал эми дизель күйүүчү майы 46 сом болгон. Улзат Байырбекова, Күмүшбек Кутубеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ, Бишкек.